Башында бізде общий азыр 20-дан ашып тұр, даже жаңа эле сен алдын санадым, 22 адам уже чыгарып, уже өздөрү иштеп жүрүшөт. Эшти да. Силерде условуңуздар ошо выкуп боюнча бир толук маалымат берсеңиз, выкуп алгандан кийин путевой листти башка жактан алса дагы болобу, же болбосо сөзсүз сиздерден путевой лист алып 3 жыл иштеш керекпи? Андан сырткары мына ограничениялар кандай? Кайсы жактарга ошо выкупта айдап кутулса болот? Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Биз метро Сходинская жакын Волоколамский шоссе 142 строение 1 дарегине келип калдык. Бул жерде Libra деген өзүнүн мекендештери тарабынан ачылган таксопарк аренда выкуп берген Давлет мырзага келип калдык. Бул жерде өтө сонун бир жаңылык менен мен элден угуп, атайын ушул паркты элге жеткирүү максатында келдик. Бул жерде ошо 3 жылдын ичинде биздин 20 мекендешибиз выкуптан кутулуп, өздөрүн өткөрүп, азыр өздөрүнүн нанын таап жеп аткан учур экен. Бул өтө бир кубанычтуу. Выкуптан көп мекендештерибиз багы документ боюнча түшүнбөксүздүктөр дагы буга чейин болуп келген. Ошол 20 мекендешибиз ошол жерден эч кандай бир проблемасы жок, көйгөйү жок, өзүнө өткөрүп 20 машинаны азыр өздөрүнө минип жүрөткөн. Бул өтө жакшы жаңылык десек болот. Азыр выкуп аренда боюнча бүгүнкү маегибиз болмокчу. Каналга катталып, группа контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшө кетиңиздер. Балким арендага же выкупка издеп жүргөн биздин мекендештерибизге бир керектүү видео болуп калышы мүмкүн. Ассаламу алейкум Давлет мырза. Алейкум ассалам. Жакшы рахмат. Аренда выкуп боюнча бир мекендештерге толук маалымат берсек, алдында эле ошо арендалар азыр канча машина бар? Анан эконом, комфортпу, комфорт плюспу, канчадан болуп атат? Ошо жөнүндө бир маалымат берсек. Ассаламу алейкум. Бир кыскача айтып кетейин. Бизде деген ошо 2020 башталганбыз. Биз уже 3-жылдан ашып, 4-жылга баратабыз буюрса. Башында бизде общий азыр 20-дан ашып тұр, даже жаңа эле сен алдын санадым, 22 адам уже чыгарып, уже өздөрү иштеп жүрүшөт. Андан сырткары дагы бир 15 еще в данное время выкупта. Биз 1 жылдан бери выкупту токтотуп койгонбуз, потому что именно только аренда кылып туруп биз ошо парктыбызды чоңойтуп аткан болчук. Азыр болсо, азыр көп парктарда неме простой болгон үчүн бизде азыр именно Jack G7 машиналарынан бир 40 штук бар эле, ошонун ровно жарымын выкупка чечилди. Буга чейин көп сурашкан болчу мен неме тааныштарым. Ну, то есть өзүбүздүн таксопарктагы группадагылар. И выкуп жок болуп. Азыр болсо эми выкупты кайра возобновить этип баштадык. Кайра баштадык. Ошо условиясы боюнча 2800дөн 3 жылга первоначалкасы 50 000, дагы эмне 3 жылга страховка биринчи жылга өзүңүздөр бересиз. Биринчи жылдыкын вот как раз негизи ошол 50 000 ошол страховкасынын эле акчасын алабыз. Биз неме айтып кетейин, бизде ошо бир жарым парктын бир жарым, чуть больше половины неме страховкалар жок болчу да. Азыр эми закон неме кылып требует этип мен азыр кайра машиналардын баардыгын страховкага кылып атам. И азыркы первоначалка сураган акчаларга, если машинанын страховкасы болсо ошойдон берем, а если страховкасы жок болсо ошо 50 000ге страховка кылып эле кайра берем да өздөрүнө. Андан кийинки 3 жылга страховкасын выкупка кийинки да, 2 жылда эми получается биринчи жыл ошо первоначалка менен жабылат. Андан кийинки экинчи, үчүнчү жылдары өздөрү төлөшөт. Примерно страховка эми азыркы рынок боюнча бир 50-60 000 тегерегинде болот. 2800дөн 3 жылга. 2800дөн 3 жылга. Бул комфортко киреби же комфорт плюска киреби? Жок, биздин жактар комфорт плюска кирет. Комфорт плюска кирет. Комфорт плюска 3 жыл бою комфорт плюс болот алар. Анан азыр көбүнчө багы выкуп боюнча буга чейин түшүнбөгөн бир талкууларды дагы чыгарганбыз биздин канал. Анан ошолордо көпчүлүгүнчө эле баягы путевой листке келип такалгандар болуптур. Анан силердин дагы выкупка берген ограничениеңиздер бар да, ошо Московская область боюнча эле гана айдайсыздар. Казакстанга, Кыргызстанга кетмей жок. Кээ бир мекендештерибиз выкупка алып туруп Казакстанга кирди чыкты каттап иштешет экен. Кээ бири Кыргызстанга минип кетип калат экен, кээ бири башка областтарга минип кетип калат экен. Силердин ошо выкуп боюнча кээ бири баягы путевой листтен дагы бир көйгөйлөр болуп, кайра алып койгон парктар дагы кездешти да. Силерде условуңуздар ошо выкуп боюнча бир толук маалымат берсеңиз, выкуп алгандан кийин путевой листти башка жактан алса дагы болобу, же болбосо
сөзсүз сиздерден путевой лист алып 3 жыл иштеш керекпи? Андан сырткары мына ограничениялар кандай? Кайсы жактарга ошо выкупта айдап кутулса болот? Путевой лист боюнча мындай аябай строгий неме жок, бизде правила жок. Именно башка парктан же башка жерден путевой алсаңыз, о штраф или договор бузулду деп мындай кыргызча айткандан кийин айтайын, эми путевой листтин регламентин баардык эле таксопарктар колдоно берет, даже чоң парктар дагы аны полностью колдонбойт. Соответственно, путевой листке у нас нету строгого. То есть, если башка жер, у нас и так и путевой лист бекер берилет. Выкупщиктер бир айга бир алып кетишет, все, и өздөрү бир ай сайын эле келип керектилерин жарым жыл көрбөй калам. Но самое главное, это Айда төлөп турса? ай сайын аренданы убагында, выкупной аренданы ай сайын убагын төлөп турса, вопросов нет. Анан ошо путевой лист боюнча мадиге түшүп калса же бир кандайдыр бир проблема болсо, ким жооптуу болот? Бул жерде мындай да. Менде разный ситуация болгон 3 жылдын ичинде. Если путевой листти баягы убагында толтуруп же туура эмес путевойду берип, өтүп кеткен путевойду берип, неме водитель өзү күнөөлүү болсо, та өзүнө кылабыз. А если биз не знаю, машинанын гос номерин туура эмес жазып же фамилиясын туура эмес жазып, ошол үчүн алып кетсе, тогда биз өзүбүз ответственность алабыз. Соответственно, мы знаем, что это биздин диспетчерлер именно бизден ошибка кетти деп. Соответственно, баардыгын эми все в пределах разумного дегендей да. Ограничениялар боюнча. Ограничение боюнча негизи Москва, Московская областка гана уруксат беребиз иштегенге. Анан кийин, если заказы менен болсо, Питерге чейин деле бизде балдар спокойно эле. Главное бизге кечинде түнү главное, что бизде айтып коюш керек. Мен вот заказ менен Питерге тутам, ушундай все эртең менен текшеребиз, все хорошо. Казакстанга болбойт. Казакстанга, Кыргызстанга болбойт, потому что бизде деген неме болгон. Менде бир эмес даже 2 ситуация болду. Ушинтип мен выкупщиктерге уруксат берип калып, границадан чыкпайм деген. Бирок границадан чыгып кеттим. Мен лизинговый компания чалып, машина границадан чыгып кетти, договор бузам деп аябай чолгонбуз. Мен водительге да аябай катуу урушуп, экөөбүз кичине мындай неме болуп, бирок кайра келип выкупать этип уланып чыгарып кетти ал водитель. Ошентип биринчисинде ошентип проблема ошол выкуп неме границадан чыгып кеткен, чыкпайм деп кеткен болосо мага экөөбүз сүйлөшүп. А экинчисинде болсо выкупщик границага чыгып кайра өзү кире албай калган да, черный списокко түшүп калып. Вот. Поэтому мен границага чыкканга мен азыр уруксат бербей атам. Потому что бизге аябай көп проблема болуп кеткен, поэтому не хочу. Андан кийин ал машинаны алып келишти да, аябай бизге оор турду да. 3 жылдын ичинде баарын толук төлөп кутулуп койсо боло берет. Ооба, болот. Толук кутулуп койсо болот. Бизде акыркы ошо 3-4 ай, жарым жыл калганда обычно ошо досрочно жабышып кетишет. Кээбиркилер даже досрочно жаап коюп өздөрү спокойно иштеп жүргөндөр деле бар. Биздин лицензия путевой листтерди бекер колдонот, но биздин партия иштейт, все болгон ошо. Эми арендага токтолсок, арендалар азыр кандай машиналар, анан канчадан, анан без выходнойбу, депозит барбы, жокпу? Аренда боюнча 2600дөн азыр сезонный скидка болуп атат. 2023 булар машина? 2023 пробегтери бир 50 миңден бир 100 миңге чейин да, примерно. 2023 комфорт плюс 2600дөн без выходной, депозит залог жок, но 100 рубльдан каска алабыз. Ал каска мурункусунда да айтып кеткем. Каска эмне үчүн 100 рубльдан алабыз? Это такой биздин таксопарктагылардын арендада иштегендердин өзүнүн фонду да. Если водитель ДТП болуп жанагындай акча жоготуп койгула турганыбыз ДТП болуп калыптыр, бизде эми Кудай сактасын андай жок. Кече күнү деле менде бирөө Geely Coloray'ди там 225 миңге жасаттык да. Бирок водитель до сих пор менде иштейт, бирок болгону 20 миң эле төлөйт и все. То есть ушундай ситуацияда бүт ДТП болуп виноват болуп калса 20 миңге чейин төлөйт и все. Эми мелкий там чийип алган нерселерине төлөйт там 5 миң неме, там в зависимости эмне повреждение кылды. Өзү жанагы немелерге чийип алса бир 5 миң ошондой сүйлөшүп туруп эле, вот бул жагы мынча жумуш болот деп туруп неме алабыз. А если 20 миңден ашып 30 миң, 40 миң, 50 миң, 100 миң болуп кетсе, 20 миң эле төлөйт водитель. И все. Ошол каска да, мындай защищает. Ошол жагы жакшы экен сиздер, да? Чтобы азыр көпчүлүгү эле ДТП болуп ютубга чыгып атпайбы? 1 миллион керек, 2 миллион керек деп. А сиздердики ушу 20 миң берип эле башка машина алып берет экен. Да, ошентип эле менде иштеп кайра ошол 20 миңди рассрочка кылып беребиз. Аренданын баасы канча? Арендасы 2600. 2600 без выходнойбу? Без выходной, комфорт плюс дагы бар. Комфорт плюсса без выходной. 2800 болчу, азыр 2600 кылып күзгө чейин ушундай азыр сезонный акция. Урматтуу мекендештер, мына выкуп боюнча маалымат алып бердик. Мына выкупта ошол 2600 да? 2600 боюнча аренда 2600, выкуп 2800. Выкуп 2800 3 жылга экен. Мына путевой листтерин,
ограниченияларын каяка чейин төлөсө айдаса болот толук айтып өттү. Страховкалар боюнча дагы айтты, биринчи жылын өздөрү төлөйт экен, калган 2 жылын өзүңүздөр төлөп, оңдоп, ошентип кутулсаңыздар болот экен. 3 жылга жетпей деле акчаңар болсо, досрочный жаап кутулсаңыздар болот экен. Андан сырткары аренда боюнча дагы айтты, 2600 рубльден без выходной бул комфорт плюска кирет экен мекендештер. Ушул мекендештер көпчүлүгү азыр машина издеп аткан маалы комфорт, эконом, же болбосо выкуп, аренда. Мына услугаларын толук айтып өттү. Азыр эске чыгып ошол машиналарды биз сыра көрсөтөлү. Азыр арендадагы, анан выкуптагы. Азыр негизи бизде эконом, комфорт плюс баары бар. Мисалы Солярис, Рио, там Джили, ушундайлар бар да бизде. Бирок в данное время бош тургандары именно Джак. Джак почему-то кичине бага ачылбай атат ошол убакта. Я думаю, убактысы келгенде бул дагы ачылат. Азыр башында китайский машиналар ары бери болот да. Кайсынысы жакшы, кайсынысы начар экенин билбейчи. Анан кийин ошо 2600, если вдруг эконом же комфортко керек болуп турса, тоже чала бергиле, бизде может кээ бошоп калат. Айдап туруп кийин бизде К5-лар бар, ошолорго өтүп кетсең болот. То есть экономго өтүп кетсе болот, комфорт плюс. Экономго, комфорт плюс. Эконом болсо арендасы канчалык болот? Арендалар 1800. 1800 без выходной. Без выходной. 2023. 2021-лер основном. Кандай машиналар бар? Polo, Rapid, Solaris, Rio. Ушулар баары азыстан бар, 10-15тен. Азыр эске чыгып бир көрсөтөлү, анан кийин карамайыңызды улантабыз. Алейкум мекендештер, ушул машиналар выкупка берилет. Жылы 23, 1.5 турбина, пробегтери именно ушул машинаныкы азыр 79 экен. Ак түсүсүндө бар, сары түстө дагы жактар бар. Урматтуу мекендештер, мына машинаны өзү көрсөтүп, толук көрсөттү. Көбүнчө ошо жактар экен, арендага под выкупка бериле турган. Ошол договорду келип өзүңүздөр окуп, булардын договору менен иштесеңиздер, буюрса тез эле ошол кутулуп аласыздар. Аренда бергенче эле бул выкуп төлөп койгон, бул мекендештерге жеңил деп ойлойм. Арендага мингендер акча чыгаруулар кандай болуп атат? Анан сиздердин парктын иштөө тартиптерин бир айтып өтөлү. Вывод биздики 24 саат бою. Элемент деген приложение бар, сразу түшөт каалаган убакта. Иштөө убактыбыз биздики почти тоже без выходной. Эртең менги саат 9-дан кечки 6-га чейин ушул жердебиз постоянно. Келип алдын ала келип ала берсет. Бул жакта номер телефондору кошуп койсун да, ошолорго чалып келе берсин. Обычно самое главное ошо документтериңерди таза кылгыла, кисарт, жаңы эле регистрация. Ошол кисарттарга азыркы мына эме чыгат, азыр закон чыкты го. Самозанят менен кисартка жардам бересиздерби? Эми биринчи мүнөткандарга же болбосо кыла албай атам дегендерге? Жардам беребиз. Подскажем бүт нерсе. Негизи кисартты бүт нерсесин элдер акчага сатып өнүп калышкан да. Негизи бүт нерсе бекер эле. Просто эми мындай жолун берсек. Алардын, конечно, биз жолун көрсөтүп, биринчи эмне кылыш керек. Самозанят боюнча да көп такситтер кыйналат да. Самозанятка жардам бересиздер? Самозанятка жардам беребиз. Аны деген ошо госуслугасын самое главное подтверждение алып келиш керек. Андан кийинкисин пошаговый көрсөтөбүз. Кантип кошулат и так далее. Урматтуу мекендештер, мына под выкуп калсаңыздар дагы, аренда калсаңыздар дагы, буюрса ошол азыркы самозанятый, кисарт, соттолбогон кагаз, ошолордун баарына жардам берет. Азыр ошолор негизи Яндекстен сурап аткандар ошол кагаздар. Анан водительдин тажрыйбасы 3 жылдан жогору болушу шарт экен. Андыктан мен телефон номерлерин коюп койдум. Арендага да калсаңыздар болот. Комфорт плюстарды жана экономдорду. Толук маалыматты мен экранга коюп койдум, адрестен коюп койдум. 9-дан 6-га чейин иштейт экен. Келип ала бересиздер. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге тажрыйбалуу дасыккан айдоочу Бакыт Мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кийинен. Алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз, мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Метро проспект Мира 39А. Толук маалыматты бул номерден алыңыздар. +7977 852 0081.